Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов жана Түркия Республикасынын вице-президенти Фуат Октай соода-экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 10-чу кеңешмесинин алкагында түрк бизнесмендери менен консультативдик жолугушууга катышты. Жолугушууга 30дан ашуун бизнесмен катышып, анда эки өлкөнүн ишкер чөйрөсү ортосунда өз ара пайдалуу кызматташтыкты чыңдоо жана Кыргызстанда жаңы биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Улукбек Марипов инвесторлар үчүн түзүлүп жаткан шарт жана өлкөнүн инвестициялык жагымдуулугун арттырган чаралар тууралуу айтып берди. Министрлер кабинетинин төрагасы маалымдагандай, президент тарабынан өлкөдөгү жагымдуу инвестициялык климатты түзүүгө багытталган бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынган. Атап айтканда, 2022 жылга чейин ишкерлик субъектилерди текшерүүгө мораторий узартылган. Антикоррупциялык ишкерлик кеңеш түзүлгөн. Мындан тышкары менчикти коргоого алуу жана ишкерлерди инвесторларды колдоого алуу жөнүндө документ кабыл алынган. Түрк бизнесмендери инвестициялык климат боюнча өз идеялары менен бөлүшүп, республикадагы ишкерликти жүргүзүү боюнча актуалдуу маселелерди көтөрүштү. Улукбек Марипов түрк компанияларын Кыргызстанга өзгөчө энергетика, өнөр жай, айыл чарба туризм, тоо кен жана саламаттык сактоо сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарына инвестиция салууга чакырды.